Саламатсыздар урматтуу достор, сиздердин көңүлүңүздөрдү бүгүн дагы бир аңгемеге бурганы турам. Эфирди баштоонун алдында күндөгүдөй эле суранып кетмекчибиз. Эгерде эфир жакса, бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Дагы бир жаңылык, сизге кантип демөөрчүлүк кылсак болот, кантип ошол колдоо иретинде сизге жардам берсек болот деген адамдар чыгып атышат алыстан. Барыңыздарга чоң рахмат. Аны үчүн биз атайын Мбанк счетубузду ушул посттун үстүнө коюп коебуз. Мындан ары эгерде кандайдыр бир колдооңуздар болсо, ошол жака которуп койсоңуздар болот. Ал эмес биз ушул лайк басып койгон, комментарий жазып койгон, бөлүшүп койгон адамдарга дагы абдан ыраазы болуп турабыз. Ошондуктан баарыңыздарга чын жүрөктөн рахмат айтып коюуга уруксат этиңиздер. Эмесе баштадык. Пантелеймон Романов, Дар Божий. Кудай берди. Жүк ташыган поезддун буфери деп коет. Баягы эки вагондун чиркешкен жеринде ондай бир орундук баягындай темирлер болот. Баягы амортизация үчүн чоң темирлер ушуп турат. Ошол жерге тактайлардан коюшуп 3 кемпир отуруп алыптыр дейт. Алар баягы поезд жүрө электе ошол жерге алып келип 1-2 тактай коюп, ошол жерге жүк бүгүн чыгарып отуруп алышыптыр. Анан поезд жүрдү дейт. Ал эми 3 кемпирдин бирөөсү бөксө кап ун көтөргөн, бирөөсү кабы толо келген, ал эми бирөөсү болсо кабы жок эле жөн эле жип көтөрүп алган кемпир экен. Экөө ундарын кучактап баратышат, тигил болсо жибин кармап кейип баратат дейт. Ушунча 300 километрден ашык жол жүрүп келип айнан кече чөнтөгүмдөн ун алайын деген акчамды бүт уурулар уурдап кетишиптир. Колум гана сыңгырлар Эми чалым байкуш мени тигил жакта унап келет деп күтүп отурат. Эми кантер экенбиз? Эми кайсы чөп чарды же окат кылабыз? Деп аябай сыздап өзүнүн баягындай арыз арманы менен тиги эки кемпирге бөлүшүп калды дейт. Анда тигил бөксө кап көтөргөн кемпир: мен болсо араң жеттим, ушул кичинекей кап ун калган экен, акчам жетишинче сатып алдым десе, баягы толорок кап көтөргөн кемпир сүйүнүчүн жашыра албай: мага бүгүн Кудай берди. Мага бүгүн Кудай берди. Мен үйдөн чыкканда эле ушундай Кудайга жалынып чыктым эле. Келсем сага окшоп деп жанагы колуна жип көтөргөн кемпирди көрсөтүп сүйлөп калды дейт. Сага окшоп бирөө дагы акчасын алдырып койгон экен. Анан кийин шашылыш үйүнө кеткенге акчасы жок. Ушунча кап унду, мынау унду мен 1000 сомго эле алып алдым. Кудайга шүгүр, Кудай берди да, Кудай берди деп өзүнүн баягы сүйүнгөнүн жашырбай жанагылар менен бөлүшүп калды дейт. Анан поезд жүрүп баратат. Бир убакта бир ылдыйга келип калдыбы, эңишке келип калдыбы, поезд катуу кыймылдаганда баягы чоң кап көтөргөн кемпир вай деп барып эле поезддун алдына кирип кетти дейт. Ошону менен папыр топур болуп баягы тооктой эле папырап эле поезддун алдына нарак урунуп, берак урунуп ошо менен калды дейт. Анан эле баягы карап турган кемпирлер алгач түшүнө албай калып: кокуй, бул поезддун түбүнө кирип кетпедиби? Өлдү деп кыйкырып калды дейт. Жанагы колуна жип көтөргөн кемпир: токтотолу, поездду токтот, тетиги өлдү деп кыйкырып атса, баягы бөксө кап көтөргөн кемпир: эч ким укпайт сени эми. Бүттү ал, өлдү. Отур эми. Кантип аны кайрып алмак элең? Же ким токтомок эле сага? Отур эми деп тигини тыйып койду дейт. Ошентип экөө бир убакта унчукпай ойлонушуп, толгонушуп отуруп калды дейт. Бу адам дегенин группасында азыр барда мына жок. Байкуш, мунун эми бала чакасы күтүп үйүндө унап келет деп чалы күтүп, балдары күтүп, эми кантер экен бул деп экөө кейип кепчип үңкүйүп олтурушуп калды дейт. Ошо менен поезд өзүнүн сапарын улап баратат. Бир убакта караса, экөөнүн тең көзү баягы мелт калп болуп толуп турган чоң кап унда болуп калыптыр дейт. Экөө тең мынтип карап, бир убакта баягы бөксө кап көтөргөн кемпир баягы чоң капка акырын жакындап: мынауну мен жаныма коюп алайынчы, менин кабымымын үстүнө коюп коеюн деп баягы капты өзүнө тартып, берки өзүнүн кабын анын үстүнө коюп аткан жерде колуна жип көтөргөн кемпир: коюп кой аны, бер кыл. Тек кабың болсо кир экен, үстүн бүт барын кир кыласың. Бер кыл аны деп капты өзүнө тартып баштады дейт. Бир убакта: эмне? Мунун кабын сен көтөрүп кетейин деп атасыңбы? Дегенде: жок, мен эмне көтөрүп кетмегилем. Сен ушул көтөрүп кетейин деп атасың. Десе: бул өзү өлүп калгандан кийин муну бөлүп алсак деле болот да, эмне болуптур? Деп баягы бөксө кап көтөргөн кемпир биринчи жарыла бергенде, колуна жип көтөргөн кемпир: мына,
билгем ушу сенин акмакчылыгыңды. Уттуулу десе, карачы, мен жана эле поездду токтотолу, тетиги байкуш бир жерде жаракат алгандыр, мүмкүн өлбөй калгандыр, мүмкүн колун эле тебелеп кеткендир деп поездду токтотконубузда ушу жок эле, ушул байкуштун бала чакасы унап келет деп күтүп аткан болсо керек эле, ошону байкушту сактап калат элек. Сен көрсөң ушунун баардыгын эсеп чоттоп отурган турбайсыңбы? Мунун өзүнө күйбөй эле сен унун алам деп отурган турбайсыңбы деп баягыны беттен алды дейт. Ошентип экөө бир убакта чачташып калды дейт. Анда баягы колунда жип көтөргөн кемпир баягы бөксө кап көтөргөн кемпирдин мойнунан кармады, тиги болсо чачка асылды дейт. Ошентип экөө унталашып атканда берки колуна жип көтөргөн кемпир күчтүүрөөк неме окшойт, тигинин мойнунан быкынтып, ас жерден тиги эки көзү баягы көзү чыгып кетейин деп дем жетпей, баягы башы шалкылдай баштаганда анан кое берди дейт. Жөнө тургунуң эми, унталашпай деп туруп баягы кемпирдин унун өзүнүн алдына жылдырды дейт. Жылдырганда баягы кемпир өзүнө араң келип, мойнунан муунуп калайын деген неме байкуш эс алып, анан тигиден кайра сурап атат дейт. Ыйлап алып, эже ушун жок дегенде жарым бөлүшө кетпейсизби? Өзүңүз көтөрүп кетейин деп атасызбы барысын? Тигил кемпир дагы бербейт. Сен деген акмак, азыр мен станцияга жеткенде бүт барын төкпөй чачпай айтып беремин. Сен көрсө деген мен атайын поездду токтотуп турбай койгон турбайсыңбы? Ушул унун алайын деген турбайсыңбы мунун сен? Мен азыр барганда бүт барысын ошо жердеги станциядагыларга бүт барын айтып, жүзүңдү ачып, айбириңди айрандай төгөмүн сени деп бир убакта беттен алып албуттанып болбойт дейт. Анда баягы бөксө кап көтөргөн кемпир азыр эле ас жерде муунуп өлүп калайын деди, бирок ошого да болбостон эже жок дегенде 1-2 килограммдай менин кабыма кичине төгүп берсеңиз болмок да, өзүңүз барын көтөрүп кетип каласызбы деп дагы деле болбойт дейт. Анда баягы жип көтөргөн кемпир тетигил өлүп калган кемпирдин кабын алдына бекем тартып үстүнө олтуруп алып туруп, зыңгыраган бойдон тетигин тиктеп да койбойт дейт. Бир убакта поезд вокзалга келип токтоду дейт. Токтоору менен баягы жип көтөргөн кемпир баягы унду жонуна артынды дагы түптүз эч жакты карабастан вокзалдан чыгып жөнөдү дейт. Ал эми жанагы кемпир көзүнө жашы тегеренип, алдындагы унду эч нерсесин калтырбай алдырганына ызаланып бир чети тиги кемпирди узата карап, улам кылчактап, өзүнүн ызасын жашыра албай, улам мөлт дегизип жашын агызып коюп карап калды дейт узатып. А тиги кемпир болсо баягы өлгөн кемпирдин бир кабынын жонуна артынып көтөрүп алып, улам токтогон жерден Кудайга сыйынып, мага Кудай берди деп сүйүнгөнүн жашыра албай узап кетти дейт. Аңгыча күгүм кирди, ошо менен караандар эле көрүнүп калды дейт. Мына ошентип Кудай берди деген аңгеменин аягына келип жеттик, туугандар. Ушундай аңгемелер бар. Сиздер менен күндө жолугушканыма мен да кубанычтамын. Эгер аңгеме жакса бөлүшүп коюңуздар. Мен колумдан келишинче мындан ары сиздерге дагы кызыктуу аңгемелер болсо айтып берип турмакчымын. Саламатта туруңуздар.